Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгүн 2024-жылы чыгып болгон окуядан алынган чандуу чемпионаттуу тасманы көрөбүз. Кандай болбосун максатына жетем деген каарманыбыз майып болуп калгандыгына карабай максатынын артынан жүрүп, көздөгөнүнө жеттиби, жетпедиби бардыгыбыз чогуу көрөлү. 2017 Индия өлкөсү тартип сакчылардын кеңсесинде кадимкидей эле иш жүрүп жаткан. Бир кезде ал жерге көз айнегин тагынган аксакал арыз жазганы келип, ал жердеги кабылдоочулардын оозун ачырып, менин арызым буга чейинки өлкө башчысы болуп иштеген адамдарга каршы деп айтат. Бул сөздү угуп турган тартип сакчылар бир жагынан таң калса, экинчи жагынан күлкүлөрү келип шылдыңдашып, деги ал адамдар сизге эмне кылды, аттарын атаңыз десе, көз айнекчи адам олутту олтуруп алып Акаев, Бакиев деп аттарын атай баштайт. Анан дагы келген адам өзүн тааныштырып, менин атым Мурликант Петкар. Мага 40 жыл мурун эле Арджуна сыйлыгы берилиш керек болчу. Бирок мага ушуга чейин беришпеди. Ошондуктан мен бул жолго барууга туура келип жатат. Антпесе менин айылымдагылардын жашоосу аябай эле оор. Сыйлыкты алсам аларга кичине болсо дагы жеңилдик түзүп бергенге мүмкүнчүлүк болмок деп айтып, Арджуна сыйлыгына эмне үчүн татыктуу экендигин айтып бере баштайт. В 1952 году Джадав возвращался с Олимпийских игр. 1952 Мурликант Петкар кичинекей бала болчу. Аны бир тууган агасы мойнуна көтөрүп алып Мурли деп эркелетип, мойнуна көтөрүп алып станцияга барышып, ошол жылы Олимпиадада алтын байгени утуп келген. Индиядан биринчи жолу чыккан Хашаби Джадав деген күрөшчүнү тосуп алуу аземине катышат. Шан шөкөттү көрүп турган Мурли ошол күндөн кийин мен дагы спортчу болом деп өзүнө ниет коюп, Олимпиаданы утамын деп максат кылып, басса турса спорт жөнүндө сүйлөп жада калса, мектептеги мугалимине дагы мен Олимпиаданын башкы байгесин утамын деп айтат. Муну уккан окуучулар Мурлини шылыңдашып, сенин колуңдан эмне келмек эле? Кыргызда жуурканыңа карап бутуңду сун деп коет. Калп эле кайдагы жомокту максат кыла бербечи деп аны менен урушканга чейин барышып, Мурлини ошондой учурларда колдоп кубаттаган жалгыз гана бир тууган агасы эле. Ал бир күнү энисинин спортко болгон максатын түшүнүп, аны күрөшчүлөргө алып барып, Ганпат деген машыктыруучуга тааныштырса, ал Мурлинин ичинде оту жанып тургандыгын дароо эле байкайт. Ошондуктан машыгып жаткандар жалаң чоң киши экендигине карабай, Мурлини дагы өзүнүн тайпасына кошуп алып, ошол күндөн баштап каарманыбыз машыгуудан калбай күрөшчү боло баштайт. Арадан убакыт өтүп Мурли чоң жигитке айланып, ал канчалык машыкса дагы бир дагы мелдештерге чыкпай, аны көчөдөгүлөр апенди чемпион деп шылдыңдашып, анан дагы атасы машыгып жаткандыгына толугу менен каршы болчу. Анткени Мурли окууга такыр эле көңүл бурбай, убактысынын көбүн машыгуу менен алектенип, атасы кулагынан чоюп окуу окугун деп мектепке алып барса, ал жактан деле качып кете берет. Мой О менен 10 миллион сом утуп ал. Жөн гана QR код аркылуу төлө. Акча которууларды жүрөт. О номеринин балансын толукта жана ар апта сайын ойнотууга катыш. Баш байге 10 миллион сом. Мой О тиркемесин дароо азыр жүктөп алып, утушка ээ бол. Көрсө ошол күнү айылдын четинде күрөш боюнча мелдеш башталган экен. Ал жерде Мурли менен чогуу окуу аны ар дайым шылдыңдап, жада калса ур токмок алып жүргөн Дагду деген бала күрөшкө чыкмак. Бирок ал бала айыл өкмөт болуп иштеген Патил деген адамдын баласы болгондуктан ага каршы эч кимиси чыга албай, бир кезде адамдардын арасынан колун көтөрүп мен чыгам деп Мурли чыга келет. Анда элдер шылдыңдап, биздин Олимпиаданын чемпиону чыккан турбайбы? Кана бул апендинин күчүн көрөлүчү деп эле эки каарманыбыздын ортосунда күрөш башталат. Бир кезде Мурли анын үстүнөн болуп жаткан шылдыңга чыдай албай, өзүнүн күчүн көрсөтөйүн деп ата аңдашын көтөрүп эле жерге бир чабат. Я не неудачник, я чемпион! Баласынын жеңилип калганын көргөн айыл өкмөт эмне кылышын билбей, жеңилүүсүн мойнуна алгысы келбей, каарманыбыздын машыктыруучусун күнөөлөп, силер спорттун чебери, менин балама каршы чыгарыпсыңар, атайлап биздин үй бүлөнүн кадыр баркын түшүрүүгө аракет кылдыңар. Булар чыккынчылар деп эле өзүнүн адамдарын ал жердеги адамдарга каршы чыгарып, кана буларды ур токмок алгыла деп буйругун бере баштайт. Бир кезде Мурлинин агасы ал жерге келип калып, каарманыбызга качкының деп буйругун берип, Мурли ал жерден таякчан адамдардан келтек жеп калбайын деп качып жөнөйт. Көп убакыт качып барган каарманыбыз бир кезде поезд жолдо келе жаткан поездга жабышып, поезддин ичинде бара жаткан Карнайл деген адам каарманыбызды жанагы кубулап келе жаткандардан куткарып калат. Ошол күндөн баштап Мурлинин жашоосу толугу менен өзгөрүп, ал өзүнүн айылына бара албай тургандай болуп калып, аны куткарып калган Карнайл менен жакындан таанышып, сүйлөшө баштайт. Көрсө Карнайл дагы бокс менен машыккан спортчу экен. Ал Мурлиге кеңешин берип, сен Олимпиадага барууга ниет кылган болсоң, мени менен аскердик кызматка барышың керек. Анткени кызмат өтөп жүргөндө көп машыгып жана башка жолдорго эшигиң ачылат. Карап көрсөң, буга чейинки олимпиадалык мелдештерге баргандардын бардыгы аскердик кызматтан өтүшкөн. Мен дагы ошол нерсени максат кылып жатамын десе, каарманыбызга Карнайлдын сөзү туура угулуп, Мурли дароо эле чечим чыгарып Карнайл менен биргеликте аскердик кызматка кетет. Школота!
Бирок каарманыбыз ойлогондой аскердик кызматта деле эч кандай жыргалчылык болгон жок. Ал жакта тартип өтө катаал болгондуктан күндө эрте менен турушуп машыгууну башташып, чачтарын кыскартып аскердик кийимдерди кийишип, аскер башчысынын сөзүнөн чыкпай катаал тартипке көнө баштайт. Ошондой күндөрдүн биринде Морли башка аскерлерге өзүнүн максатын айтып, мен буйруса Индияга эң биринчи алтын байгени алып келемин. Аскердик кызматты өтөп коюп Олимпиадага барамын десе, жоокерлердин бири анын сөзүн шылдыңдап, түшүңдү сууга айтчы десе, каарманыбыз жини келип аны менен уруша кетет. Ошол мезгилде аскер башчысы келип калып, Морли тартипти бозгондуктан аны жазалай баштап, сен аскер кызматына татыктуу эмессиң, көзүмө көрүнбөй үйүңө жоголгонуң. Эмнеге тартипти бузасың десе, каарманыбыз жооп берип, мен бир нерсеге жетмейинче үйүмө кайта албаймын. Тартипти буза турган деле оюм жок эле. Алар менин үстүмөн максатым үчүн күлүп жатышты. Мен Олимпиадада алтын байгени уткум келет десе, бул сөздөр аскер башчыга таасирин берип, эрте менен машыгуу залына саат 6-да келгиниң деп айтат. Муну уккан каарманыбыз кубанып кетип эле эрте менен келсе, ал жер күрөш залы эмес, бокс залы экен. Ал жерде Мурлинин досу Карнайл дагы машыкчу. Анда машыктыруучу али каарманыбыздын күрөшчү экендигин түшүнүп, мен күрөшчүлөрдү машыктырбаймын, мага боксчулар керек десе, Мурли анын сөзүнө жооп берип, мага бир мүмкүнчүлүк бериңизчи. Менин башкы максатым Олимпиадага барып алтын байгени утуш, кандай спорттун түрү болбосун айырмасы жок. Мени бокста машыктырыңызчы деп сураса, али ага мүмкүнчүлүк берейин деп беттешке чыгарып, атааңдашың менен беттешкенге 1 мүнөт чыдай ала турган болсоң машыктырам деп убадасын берет. Анда каарманыбыз 1 мүнөткө чыдамак турсун, сокко өткөргөнгө дагы жетишет. Биз ушул жерде элибизде айтылгандай 1% жөндөн болсо 99% аракет экендигин түшүнөбүз. Анткени өмүрүндө колуна боксту колгап кийбеген Морли машыгуусун баштап, талыкпаган эмгегинин артынан алини таң калтырып тез эле боксчу болуп чыга келет. Досу Карнайл экөө ар кайсы мелдештерге чыгышып, көптөгөн ийгиликтерге жетишип, күндөрдүн биринде аскер бөлүгүнүн жетекчисинин буйругу менен алардын тайпасынан 6 бала чоң мелдешке жөнөйт. Бул убак 1964-жыл болчу. Көрсө жакында Токиодо аскер кызматчылардын арасында спорттук мелдеш өтөт экен. Ал жака Морли менен Карнайл дагы боксчу катары жөнөп кетишет. Көрсө бул мелдешке 55 өлкөдөн аскердик спортчулар келип, Морли менен Карнайл экөө тең орто салмакта беттешке чыгышмак. Ошондуктан алар машыктыруучунун жардамы менен аларга каршы чыга турган мушкерлер жөнүндө изилдешип, алардын беттешти алып баруу тартибин талдай башташат. Морли эң биринчи болгариялык Александрга беттешке чыгып, аны бат эле сулайда чаап, ал аралыкта Карнайл дагы беттештерди биринин артынан бирин ута баштаган. Ошентип каарманыбыз алгачкы 3 беттешинде тең мөөнөтүнөн мурда жеңип, ал тууралуу гезитке маалыматтар чыгып, бир кезде анын жанына кабарчылардын бири келет. Бул кыздын аты Наянтара, ал индиялык кабарчы экен. Оозу оймоктой, көзү бакырайган, кашы кара болгондуктан Морлиге жанагы кыз дароо эле жагып калып, анын жанында эмне деп сүйлөшүн билбей мандыраж кармап калат. Эртеси күнү Карнайл Турциядан келген Султан Мехмет деген боксчудан беттешти жеңилип калып, Морли ошол мушкер менен полуфиналда беттешке чыкмак болот. Буга чейин эле алардын машыктыруучусу ушул мушкерден абайлагыла деп эскертүүсүн берген эле. Анткени ал мушкер буга чейинки беттештерде бир дагы жолу жеңилген эмес экен. Кандай болбосун беттеш башталып, Морли ага кайра кол салып өзүнүн жинин келгендигин көрсөтүп, атааңдашы катуу сокку берип, каарманыбыз нокдаунга дагы кетип калат. Ошентип биринчи бөлүк бүткөндөн кийин машыктыруучусу ага эскертип, сен эмне эле жиндүү болуп жатасың? Жинин келгендигин ага көрсөтө турган болсоң, ал сени оңой эле жеңип коет. Андан көрө акылыңды ойго откунуң, анын оң колу акырыныраак иштейт экен. Ошону пайдалангының десе, Морли машыктыруучусунун сөзүн угуп беттештин экинчи бөлүгүнө чыгып, эч ким күтпөй турган учурда Султан Мехметти нокаутка кетирет. Ошентип финалга жолдомо алган каарманыбыздын жанына дароо эле жанагы кабарчы келип, сизди теле берүүгө чакырсам болобу десе, машыктыруучусу биздин убактыбыз жок деген сөзүн айтат. Бирок Морлиге жанагы кыз жаккандыктан ал машыктыруучусунан мен барып келейинчи деп суранып, машыктыруучусу такыр кой бергиси келбей айласы жок макулдугун берет. Көрсө алар финалдык беттешке даярданып, финалга чыга турган мушкерди изилдешип, анын кандай кыймылдарды кылып, беттешти кандай тартипте алып бараарын талдаш керек болчу. Бирок каарманыбыз жанагы кыздын теле берүүсүнө барып, машыктыруучусу күтсө дагы келбей, ал беттешти жалгыз көрүп, беттеш бүткөндөн кийин гана эки каарманыбыз ал жерге жетип келет. Анда али жини келип, эртең сен угандалык мушкер менен беттешке чыгасың. Билип койгонуң, бир эле секундка алаксый турган болсоң, ал сенин бардык максаттарыңды жок кылат. Бул мелдештеги башкы байгеден Олимпиададан дагы кургаласың деген сөзүн айтат. Кандай болбосун эрте менен беттеш башталып, Морли машыктыруучусунун айтканын укпай эле эки жакты карап жанагы кызды издеп, аны карап жылмайып, ошол мезгилде эгине катуу сокку келет. Прощай бокс, прощай Олимпиада.
бутуна тура албай жатып калган каарманыбыз максатыңа бара жаткан кезде башка нерсеге алаксыбаш керек экендигин ошондо гана түшүндү окшойт. Мелдештен кийин экинчи орунду алган каарманыбыз кайрадан эле аскердик кызматына кайтып, арадан 1 жыл өтүп бул убакта 1965-жыл келген. Анда Морли машыктыруучусунан канчалык кечирим сурап, мага экинчи мүмкүнчүлүк бериңизчи. Мени мурдагыдай эле машыктырсаңыз мелдештерге чыгууга даярмын десе, али такыр эле анын суранышына көнбөй, сен менин сөзүмдү уккан жоксуң, мен дагы сага окшоп бир кезде Олимпиадага баргым келип жүрчү. Бирок мен бара албадым. Сени көргөндөн кийин сени алып барам деген толук үмүттө жүргөмүн. Бирок сен менин сөзүмдү укпай болгон үмүтүмдү сындырдың деп жаткан кезде эле алардын аскерлик бөлүгүнө кол сала башташат. Бул убакта Пакистан менен Индиянын ортосунда чегара маселелери толугу менен чечилбей, алар кээ бир учурда бири-бирине кол салышып, согуштук беттешке чейин барып турушкан. Каармандарыбыз ошондой учурлардын биринде туш келишип, аларга асмандан кол салышып, жоокерлер ар жакка чачырап качышып, жерден мылтыктары менен аткалай башташат. Бир кезде учактардын бири кулап, машыктыруучу али катуу жаракат алгандыктан аны каармандарыбыз көтөрүп жөнөшүп, Карнайлдагы жарылуудан өзүн жоготкондуктан каарманыбыз машыктыруучусун өзү көтөрүп жөнөйт. Ал бир кезде машыктыруучусун бекитип коюп, андан нары учурга бара жаткан кезде асмандан жаап жаткан октор каарманыбызга тие баштагандыгын көрөбүз. Ошол убакта окуя 2017-жылга кайтып, тартип сакчылардын кеңсесиндегилердин бардыгы окуяны кулак төшөп угуп жатышкан эле. Көрсө кол салууда Морлинин денесинин 9 жерине ок тийиптир. Бир кезде окуя уланып, каарманыбыз аскердик ооруканалардын биринде өзүнө келет. Ал ойгонуп кетип эле эчкимди тааныбай, мен душмандардын колуна түшүп калган окшоймун деп бирөөнү жакалай баштап, бир кезде дарыгер ага бардыгын түшүндүрүп, сиз 2 жылдан бери комадан чыга албай жатасыз. Сизге 9 ок тийген, анын бири арка сөбөктөрүңүзгө кирип кетиптир. Ошондуктан белиңизден ылый, эми кыймылдабайт. Анан дагы өзүңүздүн зараңызды кармай албай калышыңыз мүмкүн деген суук кабарын берет. Бул нерсенин бардыгын угуп турган ал жерге келген аскер башчысы каарманыбызга убадасын берип, биз сизди буйруса жакшы даарылаганга аракет кылабыз, бутуңузга эптеп тургузабыз деп каарманыбызды кайрадан кубантат. Бирок чындыгында бардыгы аскер башчысы айткандай болгон жок. Күндөрдүн биринде Морли жөнүндө кабар алардын үй бүлөсүнө жетип, ата-энеси жана агасы анын жанына келип, ошол мезгилде дарыгер каарманыбызга кайрылып, биз сиздин белиңиздеги окту ала алгыдай эмеспиз. Аны ала турган болсок, маселе мындан дагы оорлошуп кеткидей. Майыптыгыңызды кабыл алгандан башка аргаңыз жок деп жаман кабарын айтып, ал эле эмес бир тууган агасы менен сүйлөшүп отурса, ал дагы каарманыбызды үйүнө алып кете албастыгын айтат. Сен айылга бар элең, көп болуп калды, эми мындай абалда барсаң туура эмес болуп калат го. Анан дагы үйдө менин бала чакам бар, сени болсо мындай абалда карай албайбыз. Майыптыгың эчтеке эмес, өзүңдүн заараңды дагы кармай албай калыпсың. Абал өтө эле оор экен, бул жака калсаң бул жерде сени медайымдар жакшы карашат. Апама өзүм түшүндүрүп коем десе, бул сөздөрдү уккан каарманыбыз көзүнө жаш алып, эмне дешин билбей унчук албай ата-энеси менен коштошуп ооруканада көз жашын агызган бойдон калып кетет. Мама. Окуяны угуп жаткан тартип сакчылардын дагы көзүнө жаш келип, бирок ошол маалда эле аларды тапшырмага чакырып калып, каарманыбыз ордунан туруп жөнөй баштаган кезде биз аны балдак менен басып калгандыгын көрөбүз. Морли ошентип кеңседен чыгып автобуска олтуруп алып, баласы менен бара жаткан кезде баласы суроо салып, сизге улуу абам ушундай мамиле кылгандыгын билбептирмин, сиз аны айтпадыңыз эле го. Окуянын андан нары эмне болгондугун айтып бериңизчи десе, каарманыбыз сөзүн улантып баласын айтып бере баштайт. Көрсө каарманыбыздын жашоосу ооруканада уланып, бир күнү анын туулган күнү келип калып, аны карап жүргөн жумушчулардын бири Тапас менен жакшы мамиледе болчу. Анда Тапас ал жерге жашыруун виски алып келип, каарманыбыз экөө туулган күнүн байрамдашып, Тапас ар дайым лотерея ойноп жүргөндүгү тууралуу Морлиге мактана баштайт. Анда Морли чөнтөгүндөгү акчасын берип, кааласаң бүгүн менин ордума дагы лотерея ойноп кой. Мен бирок утпасам деле керек, анткени акыркы күндөрү Кудай мага такыр эле көңүл бурбай койду. Өзүң каалаган сандарга коюп кой деп акчасын берип, Тапас кеткенден кийин өзүнүн ишин кыла баштайт. Көрсө каарманыбыз дары ичип алып, өзүн өзү өлтүрүүнү чечиптир. Эң кызыгы, Тапас дароо эле барып өзүнүн акчаларын дагы Морлинин акчаларын дагы лотереяга коюп, жыйынтыкты күтүп жатып, Морлиге койгон сандардан уткандыгын көрөт. Бул убакта каарманыбыз олтурган жеринен өзүн өзү өлтүрүү үчүн дарыларды иче баштаган. Бир убакта Тапас ал жерге чуркап келип, сен 100 рупий коюп 44 000 рупий утуп алдың деген сүйүнчүсүн айтып, Морлини өзүн жоготкон абалда көрүп аны ойгото баштайт. Ошол мезгилде каарманыбыздын кускусу келип, ал жанагы ичкен дарыларынын бардыгын кусуп жиберип, анан дагы Тапаска мен ажатканага баргым келгендигин сезип жатамын деп айтат. Кызыгы, ал буга чейин өзүнүн заарасын кармай албай чыгып келе жаткандыгын дагы байкабайт эле. Анда каарманыбыз лотереядан утуп алган 44 000 рупийсин алып, өзүнүн жашоосу оңоло баштагандыгын байкап, ошол күндөн кийин күрөшүмдү токтотпоймун деген чечимге келиптир. Анткени 9 ок тийип дагы өлбөй калган Морли 30 дары ичкенден кийин дагы өлбөй калгандыгын түшүнүп, демек жараткан ага өлүм бере эле экендигин ошондо гана аңдап жетет. Моя смерть в его планы не входила.
Ошондой күндөрдүн биринде каарманыбыздын жанына бокс боюнча машыктыруучусу Али келет. Биз эки каарманыбыздын сүйлөшүп жаткандыгынан Мурлинин досу Карнайл көз жумуп калгандыгын түшүнөбүз. Анда машыктыруучусу каарманыбыздын ал акыбалын сурап, аны өзү менен жүргүнүң деп бир жака ээрчитип барып, мелдеш өтүп жаткан жерге барып күрөшчүлөрдү көрсөтөт. Бир маалда Али сөз баштап, бул күрөшчүлөрдүн биринин жашы 40ка жакындап калды. Сен билесиң бала, эмне үчүн ушул убакка чейин күрөштөн баш тарта элек? Анткени ал чемпион болом деген максаты бар экен, бирок дагы деле максатына жетпептир. Ошондуктан жашынын улуулугуна карабай максатынын артынан чуркап жүрөт. Менин байкашымча сен мурдагы максаттарыңдын баардыгын унутуп калгандайсың. Бул нерсеге эмне себеп болду десе, Мурли менин бутум баспай алгандыгын көрүп жатасыз го десе, Али анын сөзүн уккусу дагы келбей, сен эмне майыптар арасында олимпиадалык оюндар бар экендигин билбейсиңби деп кайрадан суроо салат. Ошондуктан сен максатыңды унутпай жүрөгүңдөгү отту кайрадан жанданткының деп Мурлиге күч кубат берип, ага таасирлүү сөздөрүн айткан кезде Мурлиге ошол мезгилде башкача дем кирип, ал кайрадан максаттарын эстей баштайт. Я стану чемпионом. Мурлинин буту иштебей калгандыгы менен белинен өйдө толугу менен иштечү. Ошондуктан алар сууда сүзүүнү тандашып, каарманыбыз ошол күндөн баштап машыгууга киришип, Али ага жардамын берип, физикалык жактан машыктыра баштайт. Жөндөмдүү адам бардык жагынан жөндөмдүү дегендей, каарманыбыздын сууда сүзүүсү дагы бат эле өздөштүрүлө баштап, ылдамдыгы дагы кошулуп, машыктыруучу Али өзгөрүүнү сезе баштаган. Бул убак 1968 эле. Арадан 4 жыл өтүп 1972 келип, каарманыбыз көптөгөн майыптар арасында сууда сүзүүдөн жеңип, өлкөнүн спорт комитети тарабынан ошол жылы өтө турган майыптар арасында сууда сүзүү боюнча Олимпиада оюндарына жолдомо берилет. Будете представлять Индию в плавании. 72 Олимпиада оюндары Германияда өтмөк. Каарманыбыз машыктыруучусу менен Олимпиада өтө турган шаарга барышып, бирок эмнегедир Мурлиге дагы тоскоолдуктар башталып, мелдеш өтө турган жерге жанкечтилер келип, мылтыктары менен аткылашып, 11 спортчу каза таап, кээ бирлери барымтада калып, өтө катуу ызы чуу башталган. Ошондуктан Олимпиада оюндары кийинкиге жылдырылып, бир канча убакыттан кийин гана мелдеш башталат. Мелдештин ар кандай түрлөрү өтүп, акыры сууда сүзүү мелдеши дагы келип, ал жерге ар өлкөдөн ар кандай майыптыктагы адамдар келген. Бир маалда жарыш башталып, жарыштын экинчи бөлүгүнө өтүш үчүн эң биринчи төрттүктүн арасында болуш керек болчу. Бирок Мурли жарыштын башын жакшы баштай албай алгандыктан эң акыркыда калып кетип, Алинин эң биринчи төрттүктө бол деген сөзүн эстеп, ылдамдыгын күчөтөт. Мурлинин бул аракетинен майнап чыгып, ал спортчуларынын биринин артынан биринен ашып, төртүнчү болуп англиялык спортчу менен тең келгендей болот. Бирок калыстар видео тасманы карашып, жыйынтык боюнча каарманыбыз 4-чү келип, кийинки бөлүккө өтөт. Кийинки бөлүктө болсо эң биринчи 3-чү келген спортчулар финалдык бөлүккө өтмөк. Ошондуктан каарманыбыз финалга өтүшүм керек деп эки жакты карабай эле өтө катуу чабак уруп, маарага жетип калгандыгын байкабай эле дубалды сүзүп алат. Өкүнүчтүүсү, дааргерлердин айтымы боюнча каарманыбыздын башына катуу сокку тийиш керек эмес болчу. Анткени анын башынан окту алгандан кийин ал жеринин жарааты жакшы айыкпай, катуу сокку тийсе ичинен кан кетип өлүп калышы толук ыктымал экен. Ошондуктан машыктыруучусу мен сени дааргерге алып барайын десе, Мурликан такыр эле бул нерседен баш тартып, мен өмүр бою күткөн күн бүгүн келсе, мен бул күндөн айрылгым келбейт. Сиз кабатыр албаңыз, буйруса баардыгы жакшы болот. Мени өмүр бою апенди чемпион деп шылдыңдашты, бирок мен андай эмес экенимди өзүмө далилдегим келет. Мага уруксат бериңиз деп көзүнөн жаш төгүлүп машыктыруучусунун макулдугун алат. В первый раз индиец вышел в финал по плаванию. Ошентип финалга чыккан Мурли атаандаштары менен жарышты баштап, ал 6-чы орунда калып кетет. Бирок ал чабагаты бара жаткан сайын анын көзүнө баштан өткөн ийгиликсиз күндөрү элестеп, ушул күн үчүн өмүр бою даярдангандыгын эстеп, башкача күч менен ылдамдай баштайт. Анда Мурли буга чейин алдыңкы орундарды эч кимге бербеген спортчулардан ашып, алардын биринин артынан бирин артта калтырып, эч ким күтпөй турган жерден каарманыбыз маарага биринчи болуп келет. Көрсө эгемендүү Индиянын тарыхында 1972 жылы Мурликан Петкар биринчи жолу сууда сүзүү боюнча Олимпиададан алтын байгени алып келиптир. Буну үн алгыдан угуп жаткан бүткүл Индия кубанып, бирок убакыттын өтүшү менен каарманыбыз жөнүндө маалыматтар унутулуп, ага эч кандай сыйлык берилбей калган болот. Бирок ошол маалда эле кадр алмашып, биз 2017 жылга кайтабыз. Көрсө окуяны уккан тартип сакчылар бул тууралуу кабарчыларга жеткиришип, алар Мурликан Петкардын тарыхын изилдешип, анын чындап эле Индиянын спорт тармагына кошкон салымы өтө чоң экендигин тактап чыгышат. Ошондуктан каарманыбызга министрлердин бири келип, ага Аржуна сыйлыгы берилбестигин айтып, андан дагы чоң Падмашри сыйлыгы бериле тургандыгы тууралуу маалымат берет. Арадан бир жыл өтүп 2018 жылы өлкөнүн президенти каарманыбызга өз колу менен сыйлык тапшырыптыр. Мурликан болсо поездга олтуруп алып өзүнүн айылына кайтып, жаш кезинде көрүп ниет кылгандай аны баардыгы кол чаап шан шоокет менен тосуп алышат. Достор, ушундай мүнөттөр менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анан дагы айта кетчү нерсе,
сиздерге күч кубат берип ушундай тасмаларды бат-баттан чыгарып турганга биз деле ниет кылып жатабыз. Бирок үй бүлөлүк шарттарга байланыштуу убактыбыз такыр эле жетишпей, тасмалар кечиңдеп жатат. Ошондуктан бир аз сабыр кылып жениңиздерди келтирбей турсаңыздар, маселелерибиздин бардыгын чечип алгандан кийин тасманы токтотпой чыгарабыз. Анда эмесе достор, түшүнүү менен кабыл алган болсоңуздар, кийинки тасмага чейин амандыкта жолугалы.